Альянс Алтын өнүктүрүү фонду аркылуу Талас шаарында 57 долбоор ишке ашты. Ага фонддун эсебинен 2016 жылдан бери 38 миллион сом которулду. Аталган акчага шаар ичинде бир топ иштер аткарылды. Талас шаарынын өсүп өнүгүшүнө, экономик, социалдык абалдарын жакшыртууга тактап айтканда билим берүү тармагына 10 миллион 500 миң сом, инфраструктурага 9 миллион 270 миң сом, спорт менен маданият жагына 6 миллион сом, таза сууга 2,5, өндүрүш тармагында жаңы иш орундарын ачуу жагына 3,5 миллион. Жана башка тармактарды дагы каржылап келет. Жалпы суммасы ушул 6 траншта Талас шаары боюнча Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 38 миллион сом акча каражаты жумшалды. Фонддун көмөгү менен Талас шаарында 35 орунду кийим тигүү цехи ачылды. Иш баштайм деген жаш ишкерди фонд колдоп, 3,5 миллион сом пайызы жок насыя берди. Ал акчага ишкер тигүү машиналарын жана цехтин ичине керектүү жабдууларды сатып алган. Цехтин ачылышы менен тигүүчүлөр жумуш менен камсыздалып, алды жумасына 14 миң сомго чейин маяны алып жатат. Алардын тиккен кийимдери Россияга түз жөнөтүлөт. Иши жакшы жүрүп жаткан ишкер фонддун каржылоосуна ыраазы. Ал убакта бакубаттуу фонд болчу, азыр Альянс Алтын. Ошол фонддон биз 3,5 миллион сом алдык. 100% ошол финансирование ушул жетти. Плюс еще первоначальный жанагы сырье алганга дагы тыйын, ошол тыйын жетти да. Мындайча айтканда ошол бакубат фонддун ушул эң биринчи стартка чоң жардам болду. Пайыздын ордуна ишкер жылына жардамга муктаж үй бүлөдөгү 100 балага бекер кийим тигип берүү милдетин алган. Быйыл эле биринчи жылда кийимдерди тигип таратты. Ушу балдарды сүйүндүрүп бергендерине чоң рахмат. Мен азыр 3 бала алдым. Өзүм 6 бала багам. Мына азыр ушу кымбатчылыкта ушу белектериңерге бергениңерге чоң рахмат. Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдирем. Биздин келечегибиз ушу балдар, баарына ыраазычылык билдирем. Жеңил өнөр жай тармагын колдоону фонд бүгүнкү күндө дагы улантууда. Талас шаарында курулушу башталган 1,5 миң орундуу ири цехти жабдууга 30 миллион сом бөлүп берди. Кийинки жылы ишкана иштеп баштаса, көпчүлүк үчүн туруктуу иш орду камсыздалат. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду 2016 жылдан бери Талас шаарынын медицина тармагынын шарттарын жакшыртууга 5 миллион 354 миң 652 сом жумшады. Ага маммография кызматы көрсөтүлдү. Пандемия убагында ИВЛ аппараты, кычкылтек концентратор жана башка кымбат баадагы медициналык жабдуулар алып берилди. Эмчек рагынын шишиги ушу цифровой аппарат менен эң кичинекей 0,5 сантиметр, миллиметр болгондо билинет. Фонддун жардамы менен Талас шаарынын инфраструктурасы жакшырган. Аталган тармакка 8 миллион 133 миң сом жумшалган. Анын 4 миллион сомдон ашык каражатына Борбордук Сейил бактын ичи, Нуржанов аллеясы, Асанбек Отурбаев, Бердике Баатыр жана башка көчөлөргө түнкү жарык киргизилди. Дээрлик 3 жылдан бери ушу Талас шаарын жарыктандыруу менен алек болуп атабыз. Ошо дээрлик 3 жылдан бери биз статистиканы карай турган болсок, кылмыштуулук да азайды. Биринчиден бара-бара жарыктандыруунун аркасы менен биз коопсуз шаарга өтүп баратабыз. Мындан тышкары шаардын таштанды көйгөйүн чечүү аракеттери дагы көрүлдү. Талас шаарынын таштанды таштоочу жайына малдын өлүгүн таштай турган беккари чуңкур курулду. Ага 1 миллион 450 миң сом керектелди. Муну менен фонд шаардын санитардык абалына кедергисин тийгизип келген көйгөйдү чечип берди. Мусому таштанчы жайга яма беккари долбоор кескенбиз. Ошо долбоорубузду биздин мэрия колдоп берип, ушу биринчи этапында Талас шаарына ушу мусор свалочный комплекске яма беккари салынды. Ошо яма беккари жок болчу. Буга чейин ушу өлгөн мал жаныбарларын таштап кетчү да. Ошолор көмүлбөй, ушул жерде ачык абада жатчы. Азыркы күндө ушу яма беккари салынып, көйгөй чечилди да. Бул бакубат Талас фондунун финансированиясы менен болду да. Жеке ишкердин Талас шаарында бала бакча ачуусуна дагы чоң колдоо көрсөткөн. Курулушуна 1 миллион сом бөлүп берген. Бүгүнкү күндө бала бакча иштеп, жардам катары аз камсыз үй бүлөлөрдөн 5 баланы бала бакчага акысыз кабыл алып келет. Мен биринчиден ушул мени колдоп жардам берген бакубат фонд Таласка ыраазычылык өзүмдүн атыман жана үй бүлөмдүн атынан терең ыраазычылык билдирип кетем.
ошолардын кароосу менен проектимди карап жанагындай акча бөлүп бергенине аябай ыраазымын да. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас шаарынын маданият тармагына 3 миллион 200 миң сом бөлгөн. Анын 3 миллион сому 90 жылдыкка карата акын Байдылда Сарногоевке айкел тургузууга жумшалды. Айкел Талас шаарынын борборуна курулуп атат, сквер менен курулуп атат. Бул өзү чоң жаңылык. Биздин ушу кыргыз элине кызмат кылган, кыргыз элинин кадырын көтөргөн Байдылда Сарногой атабызга болгон бул сыйыбыз, урматыбыз деп эсептейм да. Спорт жана дене тарбия тармагына 6 миллион 100 миң сомдук иштер аткарылды. Анын ичинен 2 миллион 900 миң сом өспүрүм балдардын күрөш мектебинин өртөнүп кеткен имаратын кайра калыбына келтирүүгө жумшалды. Мындан тышкары 1 миллион 200 миң сомго эрежесиз эр таймашка катышкан мушкерлерди машыктырган почта мекемесинин жер төлөөсүндөгү Талас Fight спорт клубу толук ремонттон өтүп, шарттары заманбап болду. Бул көмөккө спортчулар кубанышты. Кудай буйрса ушу залдан чемпион, олимпийский чемпион чыксын, олимпиадалык вид спортасынан, не олимпийский вид спортасынан да чыксын деген ниеттебиз. Кудай буйрса ошо аябай сиздерге Аллахтан ыраазы болсун. Ушу Таластын жаштары деп жардам берип аткансыздарга Кудай буйрса ушу балдардан келечекте ушу балдардын үзүрлөрүн Талас эли, кыргыз эли көрө турган улууларды көрөйүн. Альянс Алтын фонду Талас шаарындагы коомдук коопсуздукту күчөтүүгө дагы 2 миллион сом каражат бөлгөн. 590 миң сомго УКМКнын шаардагы имаратынын отканалары оңдолду. 781 миң сомго прокуратуранын имараты капиталдык ремонттон өттү. Мындан тышкары шаардык ички иштер бөлүмү 600 миң сомго степ үлгүсүндөгү кызматтык жаңы автоунаа менен камсыздалды. Бул машинага биз аябай муктаж болгонубуз себеби бир четинен калган машиналарга оңой менен кызматкерлер оператив топ толугу менен батпачы. Бизге степ вагон өтө бир ыңгайлуу машина болуп аткан болчу да. Өтө бизге ыңгайлуу машина болчу. Анан азыркы күндө Бакао Таласка анан Альянс компаниясынан чоң бир ыраазычылык айтып кеткибиз келет. Биздин мэрибизге аябай чоң салым кошту машина алганыбызга. Белгилей кетсек, 2016 жылдан бери Талас шаарына Альянс Алтын өнүктүрүү фонду 38 миллион сом бөлүп, орчунду 57 долбоор ишке ашырылган. Бир катар көйгөйлөр чечилди. Өндүрүштөр жанданды жана Талас шаарынын социалдык экономикалык абалы жакшырды.